Siz onu takып алыпсыз да, мага зиян да бул. Абаны булгайт. Улар Кытайлар ушинтип өрттө үйлөнүп калышкан окшойт да. Чынбы? Кыскасы жумуш жак. Assalamu alaikum. Енесай конушунан сиздерге салам айтабыз. Енесай конушу бүгүнкү видео роликте кененирээк тартып чыгармакчыбыз. Енесай жаңы конушу. Assalamu alaikum. Амансыздар бардыктуу замандаштар, кымбаттуу көрөрмандар, Тез жарыя каналыбыздын катталуучулары. Жалпыңыздарга Assalamu alaikum деп жылы салам айтабыз. Ош шаарыбыздын четирек аймагында жаңы ачылган Енесай коңушуна бүгүн баш багып бара жаткан учурубуз. Мына 2 тилкелүү жол толук түрдө асфальтталыптыр. Анан азыр бүгүн күнгө карай эле жекшембе 30 ноябрь. Шайлоо жүрүп атат. Кыргызстандын келечегин дагы да болсо 5 жылдык өмүрүн аныктоо үчүн, сөз түрдө лидерлерди тандап алуу үчүн бүгүн чечүүчү күн десек болот. Андыктан жалпыңыздар туура багытта ойлонуп, иш кылып, Кыргызстандын келечегин жакшы жака бурууш үчүн жакшы бааларыңыздарды бериңиздер. Ардактуу көрүүчүлөр, кымбаттуу замандаштар. Биз болсо Тез жарыя YouTube каналы бүгүнкү чыгарылышыбызда дал ушул Енесай коңушун кененирээк тартып көргөзөлү дедик. Бул жактагы аймактарды көрүп турасыздар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Ананда документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз. Форматтагы атайын заманбап шарттагы бир кабаттуу үйлөр тизмектелип, сонун кылып Енесай конушунда Ош шаардык мэриясы тарабынан колдоого алынып, атайын президентибиз бул нерселерди толук түрдө жардам көргөзүп колдоп жаткан учуру. Үйлөрү снос болгон, же болбосо кызыл аймакка чыгып кеткен. Мындан сырткары дагы да болсо Ош шаардык мэриясы тарабынан колдоого алынып, үй салынып берилип жаткандыгын биз билебиз, көрөбүз. Буга чейин текшерүүлөр, башка нерселер дагы жүрүп жаткан учуру болчу. Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңиш Токторбаевич мырза келип, өзү дагы иштин жүрүшүн көзөмөлдөп жаткан экендигин биз видео роликтер аркылуу көрүп жатканбыз. Анан бизде болсо кененирээк чет мамлекетте жүргөн биздин мигрант кыргызстандык мекендештерибизге, бир туугандарыбызга, агаларыбызга, эжелерибизге видеоролик аркылуу маалымат берели деп чечтик. Азыр кененирээк сиздерге тартып көргөзүп берем. Алдын буюрса дагы тегиздеп стяжка коюлса керек. Ар бир катарга асфальт, анан бордюр менен тосулган суу өтүүчү каналчалар, анан трубада коюлган. Сырткы жасалгасы негизинен сонун жасалыптыр. Анан тепкичтери, анан дискisi. Мына заманбап шарттагы атайын жылытуучу тармактагы каралыптыр. Анан пластик айнек терезелер, ички жарыктандыруусу дагы сонун. Ассаламу алейкум. Кадеңиздер? Мен соңуңуздар жакшыбы? Амансыздарбы? Ассаламу алейкум. Биз силерге көргөзүп коелу деген болчубуз. Аристон, душ, туалет, ажатканасы. Көрүп турасыздар. Спокойно кол жууй турган аймак. Бул жак болсо кухня окшойт. Жанагы умный печка деп коёбу эле, акылдуу печка, ошол болуш керек. Менин билишиме караганда. Көрүүчүлөр, койрой айта кетсеңиздер. Мэрибиз дагы келип бул нерселерди көрүп кеткен болчу. Атайын кыштын күнү көбүнчө күн тийген аймакка айнек
жасалған аяғындай жақсы болды. Бұл жақтарда бар екен. Бұл жақтағы бір өзінше бөлме. Да ушул печкада тамақ пышырып бере 6-7 адам тамақтан суыт, тамақ пышырсуыт, чай кайнатсуыт, анан дагы да болсо ушул суу бүт үйдү айланып эле циркуляция болуп эле үйдү дагы жылытып турат. Мына холл деп коебу эле коридор. Аягында кеңден экен. Ол жакта дагы бир бөлмө бар экен. Бұл жағында дағы бір бөлме. Полдағы заманбап, потолок болса жақшы, анан ешке жасалғасы дағы сондай. Ешіктер дағы жақшы ешіктерден қойылып тұр. Мен ойым ойынша автоматтар қойылған. Жарықтандыруны өшіріп жаңғыза тұрмады. Негізінен ошондо менің байқашыма қарағанда 1, 2, 3, 4 бөлме екен. 4 бөлме, бір кухня, бір холл, анан душ, туалет, кер жуушу, аймак ажатканасытар. Атайын бұл жақтарға газ дағы келет екен. Ондай канализация заманбап шартта. Қараңыздарчы. Мұна қатар бір-біріне тегіз құрылған. Үйлерді қатар тұрғандарын қараңыздарчы. Ол жақта жұмыс іштеп аттыр, азыр көчөрдачы. Мен ойым бойынша бұл жақ қытайлық туғандар ұқсайды. Biraz sırtta kişine soğuk bırak, bırak. Жұмыс атарса, жұмыс қылса болады. Бұл жақта дүкеншелер ұқсайды. Дүкенші қылақта алчу. Жашалма. Имарат құрылып тұр. Жұмысшылар іштеп атыптыр, ардақты замандаштар. Әрбір көчөдө мына ушундай шарттар түзүлгөн, заманбап үйлөрдүн дээрлик. Бул жакта менин оюм боюнча, мен алган маалыматым боюнча 600гө жакын үйдүн курулушу башталган деп айтылат. Анын азыркы учурда дээрлик жарымына жакыны аракеттенип жатыр. Фундаменти куюлганы бар экен, куюлуп жатканы. Мындан сырткары бүтүп калганы бар экен, даяр ишке берилейин деп калганы. Мындан сырткары кээ бирлеринин дубалдары тургузулуп жатканы бар экен. Кээ бирлеринин үйүн алды, же болбосо кээ бирлеринин үйүн ичи жасалып жатыр. Буюрса сону караңыздарчы. Суу келет экен. Анан канализация келет. Кумуш бекен, караңыздарчы. Асфальт басылат экен мына көчөлөргөчү ар бирине. Сонунда окшош форматтагы сонун үйлөр. Азыр секин бир катардан сиздерге дагы бир тартып көргөзүп берем.
жактары болсо жолдору эми жасалып жатыр. Грейдер сүрүп жүрөт, көрүп турасыздар. Алла Таала күч кубат берсин. Ушул нерселерди демилгелеп, анан дагы да болсо ушу конушту алдыга карай жылдырып жаткан ишчилерге, жумушчуларга кар түшкүчен ушул жерлер бүтүп калса экен деп ниет кылалы эми. Азыркы учурда бул жакта жолдорду асфальтоого даярдап жатышыптыр. Анан мына үйлөрдүн сырткы жасалгысы жасалып жатыр, шубак иштери. Обшивка ошондой шубак десек болот. Тагыраак түшүндүрмө катарындачы. Отырып кетпеш үчүн жолдорду алдын ала ушул жерден бир жарым метрдей алышыптыр. Анан үстүнө шагыл төшөп трамбовка кылып, андан кийин трамбовка мощный болгондон кийин анан асфальтоого түштүр. Трансформатор токтуу кубаттап өндүрүп берүүчү. Бул жакта жумуш топтагы да болсо иштеп атышыптыр, техника бар экен. Көрдүңүздөр. Мен билгенден үйлөрдүн бөлмөлөрүнүн баардыгы эле бирдей эле жасалып жатты. Көрүңүздөрчү, ички жасалгасы. Бул жактар сырткы жасалгасы болуп атыптыр. Жумушчулар иштеп атыптыр. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагыздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз. Мына жигиттер жумушту катырып атышты. Бул жакта. Аде келе. Ассалам алейкум. Кандай шамансыздар? Сиздер кандайсыңар? Шамансыздар? Жүзүңөрдү тартып берейин, а? Чыгарып берейин. Каяка чыгарасыз? YouTubeга. Тез жарыя YouTube. Жумуштар кандай болуп атат? Эч качкан жок, кереги жок эми. Ак эмгек да, а? Турабы? Адал эмгек. Жумуш кандай жүрүүдө эми? Жумуш сонун кудайга шүгүр. Баары жакшыбы? Ооба. Насынча болду. Эмне жумуш кыласыңар силер? Стачка болду. Кандай? Стачка. Алдынабы? Же ичинеби? Стачка мындан. Көрсөм болобу? Вот. Баса берейин. Бул катты да эми. Бул үйлөрдүн ички бөлмөлөрүнүн баардыгы окшош койт, бирдей эле окшойт, бирдей эле форматта окшойт бөлмөлөрү. Мына азыр бир 50% деңгээлден өтүп, почти бир 70%га жетип калыптыр, бүтүрүшө бул үйлөр. Шпаклевка тартылыптыр, терезелер коюлуптур, пластик. Душ, туалеттер жак оңдолуп аттыр. Силерден башка дагы жумушчулар барбы? Бар, бул жакта бар. Бригада, топ-топ болуп иштейсиңер. Ооба. Жумуш жакшы. Шайлоо карбадыңарбы? Чыгып калат, антип айтпай. Бул жакта ардактуу көрүүчүлөр, окшош форматтагы Енесай конушундагы үйлөрдүн тургузулуп жаткандыгына күбө болуп аласыздар. Үстүңкү чатыры жана ошондой эле сырткы жасалгасы, ички жасалгасы, анан пол, стяжка, жолдору азыркы учурда жасалып жатыр, биз билгенден. Ал эми аркы тарапта болсо, могул тараптарда пайдубал тургузулуп атыптыр. Үйлөрдүн дубалдары тургузулуп атыптыр. Могул жактарда.
Көрдүңүздөр? Жол аягында чаңгы жүрүп жатканчы. Assalamu алейкум. Енесай конушунан сиздерге салам айтабыз. Енесай конушу бүгүнкү видео роликте кененирээк тартып чыгармакчыбыз. Ош шаарынан 5 чакырымга жетпеген алыстыктагы жайгашкан Енесай конушу боюнча маалымат беребиз. Видео ролик көрүңүздөр. Топыракты караңыздарчы. Мына ушул пайдубалы тургузулуп, азыркы учурда чатыры жабылып жатыр бул үйлөрдүн. Бул жакта Кытай байкелери окшойт да. Жумуш катты кылып атышыптыр. Жаңыдан фундаменти коюлуп, андан кийин пайдубалы тургузулуп жаткан аймакка келдик. Бул жакта кытайлык фондар кылып. Адеңиздер, ассаламу алейкум. Жумуш кызуу жүрүп атат. Poyezдар түзүлүп,
өткөндөн кийин эле куюлат экен. Баягы башында көргөзүп өткөн үйлөрдүн баштапкы курулушу ушундай жүрүп атты. Ой келе. İşte bu atıştı, katır atıştı. Biz бүгүнкү чыгарылышта ушинтип жыйынтыктайбыз. Ар жакта болсо да ушундай бригада иштеп атыптыр. Бир үйдө 12 адам. Жардамчысы, бирөөсү уста экен, бирөөсү монтип мындай нерселерди өрттөт экен. Өрттөңүз зыян. Тууган. Өрттөң муну. Siz onu takıp alıpsınız da, mağa ziyan da bu. Havanı bulgaydı. Ular Kıtaylar şimdi örtte үйрөнүп калышкан окшойт да. Чынбы? Кыскасы жумуш жакшы жүрүп атыптыр. Бул жана кыштар Боковка катарында престелип келгендеги кичинекей жипчелер экен. Ошону басмасы өтүп атыптыр. Тежере бүткөн алы 30 ноябрда жекшемби күнгө карата чыгарылышта кененирээк ошо Ени-Сай конушундагы жумуштар менен өз чыгарылышын тааныштырып өттү. Кийинки чыгарылыштарга чейин сак саламатта туруңуздар. Дагы бир колубуз бошогонуна карап, сиздер кайсыл жактарды тартып чыгаралы айтып туруңуздар. Биз маалымат беребиз. İşte катырат экен бул. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш WhatsApp номерибиз +7 903 107 30 41. Анан да документиңиз туура эмес болуп калса, акчаңызды кайтарабыз.